Бұл 10 жылдан бері жатқан оору болчу. Бұл бийликтин кризистин тереңдиги эмес, бұл бийликтин кереңдиги. Бұл алсыздык менен акылсыздыктын айкалышка жери ошон чеги болду да. Мен таңгалам ошо бийлик башындагы адамдарга шермек, баягы же болбосо падышаларга деп коеюнчу, чынын айтканда. Сен деле мен деле даракка кандай чыксак, ошол жол менен түшөбүз, туурабы? Президенттер кандай жол менен келсе, ошондой жол менен кетер, канча зар какшасак дагы эч ким айтпайт да, мисалы баягы айтат го, тарыхты сен мылтык менен атсаң, келечек сени замберек менен атат дейт. Бунун туюнтмасы кандай? Сен тарыхты тап берсең, келечектен келтек жейсиң деген сөз. Же тарыхты тансаң, келечек сени келтек менен башка чабат деген сөз да. Ошо биз тарыхты танып атпайбызбы, тарыхты чанып атпайбыз, тарыхты байкап атпайбыз. Мисалы мен бир нерсени сага айтып берейин да. Ким кандай келсе ошондой кетет. Акаев Москвадан келген Москвага кетти, самолет менен келген самолет менен кетти. Бакиев Курманбек инкылап менен келген инкылап менен кетти. Чындыкпы? Чындык. Атамбаев шайлоо менен келген шайлоо менен кетти. Сооронбай Жээнбек кокустуктан келген кокустук менен кетти. Назарбаев жаштардын төңкөрүшү менен келген 86-жылдагы, желтоқсан менен келген жаштардын төңкөрүшү менен кетти. Атургай Ельцин дагы күтүүсүз жерден келген күтүүсүз жерден кетти. Мына тарых. Ушу тарыхтын табышмагын, бул тарыхты табышмак эмес, бул тарыхтын тастыктамасы. Тастыктап атат. Анан 86-жылкы Казакстанда желтоқсан окуяларына келгенде каңтар айы, мына январь каңтар менен каңтарылып кетти. Ушу эмне үчүн ушундай анан мунун баардыгы айланып келип, Эрмек бул да мындай да. Булар казактар, кош бийликти түзүп алган, түзүлгөн кош бийлик үзүлүп кетти. Бош бийлик болуп калды да, мисалы же Касым-Жомарт Токаев президент эмес, же Назарбаев президент эмес. Кечеги Санкт-Петербург саммитке экөө тең ээрчишип барганда мен да таң калдым. Кимиси расмий, а бирок жанагы протокол боюнча сүрөткө түшкөндө тиги жок. А бирок чыкканда аны тозуп алып узатып кирип атат. Кош бийлик деген бул бош бийлик. Коркуп эле кош бийликти кылбаш керек. Мына бизде кош бийлик болгон дермек. Сен жакшы билесиң. Акаев менен аялы башкарган. Кош бийликпи? Баласы менен башкарган. Иниси менен башкарды. Айдоочусу менен башкарды. Бул кош бийлик. Аягы барат бош бийлик. Ошондон Назарбаев бийликтен кеттиби азыр? Сиздин пикириңизде? Же болбосо бул формалдуу түрдө? Эми мындай да. Ал кандай болду? Анын эстелигинин кулаганы, жерге кулаганы, анын тарыхы кулаганы. Бүгүнкү күндө кан төгүлгөнү Назарбаев бүттү. Ал тарыхта калды. Кечеги реформатор казак Назарбаев бүгүн Камкор Назарбаев айланды калды. Бул бүттү, бул тарыхта жазылды калды. Буну оңдогон болбойт.